Ömrümde, жүрөгümde sen üçün Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmаттуу көрөрмандар. Алгач мактоолор жараткан Аллах Таалага болгон болсун, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болгон болсун. Бүгүнкү биздин темабыз Кадыр кечеси, же болбосо Кадыр түнүнүн зарылчылыгы тууралуу болмокчу. Кадыр түн демекчибиз. Кадыр түн деген эмне бул? Кадыр түн деген бул биздин динибизде кандай орунду ээлейт? Мына ошого баш багалы. Жараткан Кудай Таала өзүнүн берекелүү ыйык китебинде Куранда Кадыр түн деген өзүнчө сүрө түшүргөн. Мына ошол сүрөдө Кудай Таала Кадыр түндүн зарылчылыгы тууралуу айтып берет. Анда эмесе Кадыр түндүн зарылчылыгы тууралуу Кудай эмне деп айткан тууралуу окуй турган болсок, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лайлатил кадр деп баштайт. Жараткан Кудай Таала айтат, чындыгында биз дейт, мен ыйык кереметтүү Куранды Кадыр түнү түшүрдүм дейт. Демек, Куран 7-чи кабат асмандан, Лаухул Махфуз сырт такчасынан 1-чи кабат жер асманына Кадыр түнү түшүрүлгөн экен. Ал эми ошол 1-чи кабат жер асмандан кайра пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга вахий катары, аян катары 23 жыл бою үзүлүп ар бир себептерге байланып түшүп келген деп биздин алымдарыбыз баяндап түшүндүрүп берет. Мына ошол Кадыр түнү Кудай Таала кереметтүү ыйык Куранды түшүргөн экен. Бул Кадыр түнү эмне болгон, эмнеси менен кадырлуу десе, алымдарыбыз айтат, анткени бул кадырдын мааниси, кадыр деген эмне десе, бул араб тилинен аударганда тагдыр, же болбосо өлчө, же болбосо кудуреттүү, же кадыр барктуу дегенди билдирет дейт. Демек, бул түн Кудайдын алдында кадырлуу дейт. Же болбосо бул түнү дейт, адам баласы кандай гана жакшы иштерди, амалдарды, ибадаттарды кылбасын, ошол кылган иштеринин, ибадаттарынын бардыгы Кудайдын алдында кадырлуу болот дейт. Же болбосо бул түнү кайсыл инсан кандай жакшы амалдарды, ибадаттарды кылбасын, ал адам Кудайдын алдында кадырлуу болот дейт. Кандай болгон күнү деле Кудайдын алдында бул түн кадырлуу, барктуу дейт. Эми бул сүрөнүн түшүп келүүсүнө кандай себептер бизге ээ болгон десе, пайгамбарыбыздын заманасында пайгамбардын жанында жүргөн жан жөөкөл шакирттери, сахабалары пайгамбарыбыздын мурун пайгамбарлардын окуяларын угуп жүрчү. Алардын 1000 жыл жашаганы, 500 жыл жашаганы, 200 жыл жашаганы, жана ошондой эле 1000 жылдап, 1000 айлап, канча жылдап айлап Кудайдын алдында ибадат кылган коомдордун баяндарын угуп келишкен. Жана өзүлөрүнүн акыретине ушундай кызганыч пайда болгон, Кудайдын алдына соопко баягы талпынып турган сахабалар пайгамбардан сурашкан экен. О Алланын элчиси, сиз айтып бердиңиз, жөөттөрдө мурунку элдерде ошондой бир баатыр адам болгон экен. 1000 ай түндөсү тахажжуд окуп, күндүз орозо кармап, Кудайдын алдында согушта аттанып жүргөн экен. Мына ошондой баатыр болгон экен. 1000 ай ушундай кылган экен. 1000 айды жылга чаптыра турган болсок, 83 жыл ушундай ибадат кылган экен. Биздин жашообуз 60 жыл, 70 жыл, атыгул 100гө деле чыкпай калабыз. Биз ошондой жакшы сооп иш кылганга мүмкүнчүлүк бизге болобу дегенде, жараткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мына ошол кереметтүү Курандагы Кадыр түн сүрөсүн түшүрдү дейт. Ошондо Кадыр түнү мен Куранды түшүрдүм дегенден кийинки аятында Аллах Таала «Вама адрака ма лайлатул кадр» дейт. Кадыр түн эмне экенин билесиңби деп атат. Мындайча айтканда, Кадыр түнүн азыр мен кадыр баркын айтып берейинби дейт. Ал дегени лайлатул кадри хайру мин альфи шахр дейт. Бул Кадыр түн 1000 айдан дагы жакшыраак дейт. Демек, ошол сахабалардын суроосуна жооп келди. Эгерде силер дагы ушул Кадыр түнү, силер дагы намаз окуп, ибадат кылып, Кудайдын алдында Кудай ыраазы болгон иштерди кыла турган болсоңуздар, бир түндө Кудай Таала 1000 айлык 83 жылдык сооптуу иштерди берип коет экен. Бул Кудай Таала бизге берген жакшылыгы дейт. Эми Кадыр түн качан болот деп сурап кала турган болсок, буга бир окуя бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир күнү Кудай Тааладан аян алып, вахий алып, Кадыр түн кайсыл күнү болот, кайсы түнү болот экендиги тууралуу так даана маалымат алгандан кийин, ал дегенибиз орозонун акыркы 10 күндөрдүн ичинде эле сахабаларына, шакирттерине чыгып, ошону жарыя кылмакчы болду. Ошол учурда бир 2 сахаба араздашып кеткенин көрүп, пайгамбарыбыз ошолорду бөлүштүрүү менен алек болгон учурда Кудай Таала ошол маалыматты пайгамбардан алып койду дейт.
Мына ошондо пайгамбар айтты, аттиң мен силерге ошол учурду так маалымат айтайын деп чыктым эле, бирок сиздер менен алек болуп калып, мына ошол нерсе менден алынып кетти деп айтылат. Эми бул алынып кетүүнүн даанышмандыгы бар дейт аалымдар. Кандай даанышмандыгы бар десе, биринчи даанышмандыгы бул дейт. Эгерде биз ошол датаны, мындайча айтканда, ошол түндү так маалыматын билгенибизде, анда биз ошол түнү гана Кудайдын алдында кадыр түн деп эсептеп ибадат кылып, калган түндөрү кайдыгерлик менен алек болуп калмак элек дейт да. Ошол үчүн бизге белгисиз болгон үчүн пайгамбарыбыз акыркы 10 күндүн так сандарында издегиле деп койду. Демек издеш менен гана алек болот экенбиз. Экинчи даанышмандылыгы дейт, эгерде биз ошол датаны, ошол түндү так маалыматыбызды билгенибизде, анда ошол түндөгү сиздин бир жакшылык ишиңиз 1000 айга барабар болгон болсо, анда ошол күнү бейгапар болуп, күнөөкөрлөр жаман иш кылып алган болсо, 1000 айлык күнөөгө жазылып калмак деген коркунучу бар эле. Демек, бул нерседе талпынгыла, издегиле, жакшылыкка аракет кылгыла деген Кудайдын бир ишараты бизге болгон экен деп айтышат. Деги эле Кудай Таала өзү жакшылык, жакшы сооптуу иштеринин кээде сырларын катып койгон. Мисалы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерде Аллах Тааланын 99 ысымынын арасында Алланын улуу ысымы бар дейт. Ким ошол ысым менен дуа кылган болсо, дуа сөзсүз кабыл болот дейт. Бирок ал ысымды Кудай Таала катып койгон экен. Аны издегиле дейт. Жана ошондой эле Аллах Таала мисалы үчүн 5 мал намаздын ортоңку намазы бар дейт. Ошол ортоңку намаздын дуасы кабыл болот дейт. Бирок ортоңку намаз кайсыл тууралуу аалымдардын ортосунда талаш бар. Демек издеп жүрүү керек болот дейт. Кудай Таала ушундай бир дуаларды кабыл кылат дейт. Кайсыл дуаны десе, так бир дуа айтылбагандыктан ар бир дуага аракет кылгыла, чын жүрөктөн ихлас кылып Кудайдан кечиргиле деп, Кудай Таала изденүүнү, аракет кылууну, адам баласы өзү талпынып турууга Кудай Таала ушундай бир сырларды катып койгон учурлары көп кездешет, урматтуу бир туугандар. Андан кийинки аятка келе турган болсок, ошол кадыр түн 1000 айдан дагы жакшыраак деп айтылды. 1000 айдан дагы жакшыраак деп айтылды. Эмнеге Кудай Таала 1000 айдан жакшыраак кылып берип койду? Бир түндүн ичинде кылынган амалдарды десе, албетте биздин жашообуз, биздин чоң капиталыбыз. Алла Таала бул жашоону биз бир өмүрдү берди, кайра бул өмүргө кайтып келүү жок. Ошол кыска өмүрдүн ичинде, убакыттын ичинде Кудай Таала ушунчалык сооптуу амалдарды кылып алууга бизге, аракет кылуубузга бизге Кудай Таала кадам шилтеп аткандагысы. Кээ бир амалдар бар, жакшы иштер. Кудай Таала бир жакшы иш кылсаң, 10ду берет. Кээ бир амалдар бар, ошону кыла турган болсоң, 70ти берет, 700 берет. Ал эми кадыр түндөгү кылынган ар бир сиздин жакшы иштериңиз 1000 айлык соопко барабар экендиги мына Курандагы кереметтүү аяттар айтып турат. Андан кийинки аяттын уландысында таназзалул малаикату ва руху фиха би изни раббихим мин кулли амр дейт. Жараткан эгеңден уруксаты менен периштелер дейт. Периштелер дагы жана рух дейт. Рух деген эмне десе, аалымдарда ортосунда бир талаш бар. Алардын көпчүлүгү периштелер жана периштелердин эң сап башында турган Жебреил периште ошол түнү ар түрдүү иш үчүн байма-бай түшүп берет дейт. Демек ошол түнү бардык периштелер, асман жерде болгон периштелер жана ошондой эле периштелердин сап башында турган пайгамбар менен Алланын ортосунда чабарман болгон Жебреил периште ошол түнү түшөт дейт. Түшүп, ошол учурда дуа кылып аткан адамдардын дуасына омин кабыл болсун деп, жана ошондой эле Жебреил периште ошол түнү намаз окуп аткан, зикир кылып аткан, Куран окуп аткандарга өз колу менен алар менен учурашып чыгат дейт. Аалымдар айтат, ошо Жебреил периште мага келип учурашканын кайдан билсем болот десе, кайсыл адамдын дене бою титиреп, же болбосо жүрөгү жумшарып, көзүнөн жаш тегилип аткан болсо, билгиниң периштелер сени менен учурашып кеткендиги тууралуу кабар берилди деп аалымдар ошондой белгини бизге айтышат. Жана ошондой эле бул аяттын акырында жараткан Аллах Таала сүрөнүн акырында саламун хия хатта матла'ил фажр дейт. Ал таң аткача ошол кадыр түн таң атканча тынчтыкка толгон, саламатка толгон түн болот дейт. Эмнеге десе, анткени бул түн, кадыр түн ушундай бир түн болот дейт, бейпил болот дейт. Шамалы ортоңку болгон, өтө ысык эмес, өтө муздак эмес. Ал учурларда адам баласына мындай тынчтык пайда болот дейт. Ал эми таң атып аткан учурунда күн өзүнүн нурун жоготкон абалда белгилерин берип чыгат дейт. Анткени ошол түнү периштелердин бардыгы сизге салам айткандыгы үчүн салам жайылган түн болот дейт. Китептерибизде келет, ошол жерге түшкөн периштелердин бардыгы таң аткыча биринчи Жебреил периште түшүп, андан бардык периштелер түшүп, кайра асманга көтөрүлүп, башка асмандагы периштелер менен жолуккан учурда, биринчи кабаттагы, экинчи кабаттагы, үчүнчү, төртүнчү, атүгүл жетинчи кабатка чейин учуп бараткан учурларында ошол асмандагы периштелер айтышат экен. Баланча деген адамга жолуктуңарбы? Түкүнчө пендеге жолуктуңарбы? Ал эмне кылып атыптыр деп. Анткени ал адамдардын абалдары асмандагы периштелерге белгилүү дейт. Ошол учурларда ооба, ал адам Курман
курман окуп аткан экен, намаз окуп аткан экен, дуа кылып аткан экен деп бири-бирине ошондой сыймыктануу менен алар эмне кабар беришет дейт. Анткени биз билебиз, периштелер адам баласы жаралаардан мурун Аллах Таалага эмне кылды эле? Ушундай сурооз ачкан эле. О Кудай Таала, бул адам баласы буга чейинки жин тайпасын сыяктуу эле жер жүзүнө ошондой кыйынчылык, жер жүзүнө кан төкпөйбү дегенде, Кудай Таала мен билген силер билбейсиңер деген эле. Мына ошону булар Кудай Таала сүйгөн пенделер ким экен, кандай ибадат кылып ачкан экен деп Кудайдан буйругу менен жерге түшүп, ошол пенде балдары тозокту көрбөстөн, бейишти көрбөстөн, атүгүл Кудайды көрбөстөн, көрбөгөн абалда Кудайдын алдында ибадат кылып аткандарын көрүшүп, ошол учурларда сыймыктануу менен аларга дуа кылышып, алардын дуаларына Омин деген абалда кетишет дейт. Мына ошол берекелүү түн Кудайдан бизге берилген жакшылык экен. Урматтуу бир туугандар, Орозо айында акыркы 10 күндүктө кадыр түнүбүздү издеп, эли жерибизге, бүткүл ааламга Кудай Тааланын дуасын, тынчтыгын сурап аракет кылып кетели. Кудай Таала бардыгыбыздын кадыр түнүбүздү, Орозобузду кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.